Ар бир адамдын эки жашоосу бар, сырткы жана ички. Сырткы биз көрүп жүргөн, мисалы, бир адам эмне-эмнеден алектенип атат, эмне жеп, эмне ичип жүрөт, биз аны сырттан көрүп турабыз, бул анын сырткы жашоосу. Ошол эле адамдын мээсинде болуп аткан миңдеген ойлордун тизмеги бул анын ички жашоосу. Эгерде биз ошол адамдын сырткы жашоосун оң тарапка өзгөрүшүн кааласак, сөзсүз түрдө анын ички жашоосун дагы биринчи кезекте оң тарапка өзгөрүшүнө таасир этишибиз керек болот. Албетте психологиялык ар кандай сунуштар бардыр, бирок физиологиялык дагы сунуштар бар. Эгерде биздин мээбиз эмнени талап кылса, аны берип турсак, жана дагы эмнеден зыянны тартып калышы мүмкүн болсо, андан алыс кыла турган болсок дагы биздин мээбиз жабыркабай, жакшы иштеп, натыйжада сырткы жашообуз үчүн дагы пайдасы тиет. Анткени анын ойлонуу мүмкүнчүлүгү, эс тутуму жана мээ аркылуу аткарыла турган бардык нерселер оң тарабына чечилет. Андыктан мен сизге азыр мээге зыян тийгизиши мүмкүн болгон 3 нерсени айтып өтөм, жана мээге пайдасы тийиши мүмкүн болгон 4 нерсени айтып өтөм. 3 нерсени айтып өтөм. Ушуларды сөзсүз түрдө жашооңузда колдонсоңуз пайдасын тийгизет. Демек, мээ үчүн, деги эле биздин организмибиз үчүн эң уулуу, эң зыяндуу нерсе бул алкогол. Сиз канча жашта болсоңуз дагы, мурда ичип жүргөн болсоңуз дагы толугу менен мындан баш тартышыңыз керек болот. Анткени мындан зыяндуу нерсе жок. Эгер андан алыстай турган болсок, биздин мээбиз мүмкүн болушунча жакшы тарапка өзгөрөт. Экинчи зыяндуу нерсе бул глюкоза. Албетте биздин мээбиз ушул нерсе менен азыктанат, бирок аны туура булактардан алсак гана. Мисалы, айтып өткөм, мурдатан эле айтып эле жүрөм, углевод экиге бөлүнөт деп. Жай сиңе турган, тез сиңе турган. Биз тез сиңе турган углеводдордон алыс болсок, шириндиктерден деп айтайын, негизинен ундан жасалган нерселерден мүмкүн болушунча алыстай турган болсок, ошондо биздин мээбизге дагы өзүнүн пайдасын тийгизет экен. Демек, ушул нерсени билели. Бирок эгерде мээ глюкозага муктаж болгондо сырттан албай калдык деп кыжалат болушунун деле кереги жок. Анткени биздин организмибиз өзү деле глюконеогенез деген бир процесс бар, билесиздер. Ошол аркылуу дагы глюкоза пайда боло берет жана клеткаларга убагы менен жеткирилип турат. Аны кабатыра албай койсоңуз деле болот. Сырттан албай койсок, мээге глюкоза жетпей калат деп. Запас организмибизде толугу менен ашыгы менен бар. Мээге зыян тийиши мүмкүн болгон үчүнчү нерсе бул кофеин. Демек, билесиздер, чайда, кофеде кофеин бар. Жана ал негизи бир аз ичкенден кийин андан ырахат алабыз, жагымдуу болот, бир аз убакытка активдүү дагы болобуз. Бирок көбүрөөк убакытка чейин аны же болбосо нормадан ашыкча иче турган болсок, экөөсү тең зыяндуу болот. Андыктан ушуларды бир аз чектеп туруш керек. Эми биздин мээбиз өтө көп нерсеге муктаж, албетте. Ошолордун ичинен витамин B1, D3, цинк, омега-3 майларына өтө муктаж. Ушуларды биз каяктан алабыз? Демек, эң биринчиси бул семечкени айтсак деле болот. Бул мисал катары эле. Негизи көп нерседе бар. Семечке чагып турсаңыз деле сиздин мээңизге өтө сонун пайда келтирип аткан болосуз. Бирок айлана чөйрөнү булбаган аракет кылыңыздар. Экинчи мен сунуштай турган нерсе бул лосось. Аны билесиздер, балык. Ушуну тапсаңыздар өтө сонун болот. 4 нерсени айтып өттүм өйдө пайдалуу болгон витаминдерди. Ошолордун баары болгондугу үчүн лосось балыгы биз үчүн өтө пайдалуу. Ушуну таап жеген аракет кылыңыздар. Жана дагы ушул эле витаминдер камтылган азыктар дагы толтура башкалардан эле алсаңыздар болот. Ушул экөөсүн дагы негизинен мисал катары сунуштап койдум. Анан дагы биздин мээбиз үчүн эң пайдалуу болгон нерселердин шарттардын бири бул ачкалык. Ачка болуу аркылуу бир гана денебизди эмес, мээбизди дагы мусорлордон тазалап алабыз. Андыктан эч чукур дегенде бир айда бир жолу болбосо 2 жолу 24 саат, 36 саат ачка болуу менен организмибизди тазалап турайлы. Билесиздер, жаныбарлар ооруп калса, ачка болуу менен өздөрүн дарылашат. Бул табияттан араларга берилген. Адам гана бул нерседен пайдаланбайт. Анан дагы эгерде ушул шарттарды аткара турган болсоңуз, сиздин ойлонуу мүмкүнчүлүгүңүз артат, эс тутумуңуз көтөрүлөт, анан дагы тез чечим алуу мүмкүнчүлүгүңүз ашат. Кыскасы, мээге жана денеге пайдалары көп. Андыктан сөзсүз түрдө колдонгону аракет кылыңыздар. Жана дагы мүмкүн болушунча мени дагы колдоп туруңуздар, анткени сиздерге ушундай көп маалыматтарды таап чыгарган аракет кылып атам. Ошол.